Assalamu alaikum hurmatly YouTube ko'ruvchilar. Bu Oştoğu Kooperativ ko'chasindagi ayaldama. Hozir soat 17:00 bo'ldi. O'quvchilar maktabdan qaytib, mana mintib kebirleri avtobusga, marshrutluk qatlamlarga batpay ko'rib o'tasizlar. Ayaldamadagi o'quvchilarning soni ushunchalik ko'p. Çoğun avtobuslardan sanın koyutuş gerekli. Je olboso marşrutluk katlamdın mına uşul uçurdagı, mına uşul saattardagı жүрүү katlamın koyutuş gerekli bir maselesini çetiş gerek dep oyloybuz. Antkeni bul okutçulardın, jaş buğunlardın коопсуздугу жана келечеги биз үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан бул акыбалды сиздерге көрсөтүп коелу деп чечтик. Мына көрдүңүздөрбү? 157 каттамгадагы окуучулар кебирлери батпай калып атат. Ал эми мына ортодо 153 каттам остановкага кирбей эле түз жолдон эле адамдарды алып кетти. Бул жерде 146дагы толой эле келди, окуучулар чуркап жатышат азыр. 159 да келди мына. 159дагы аялдаманын ичине кирген жок, көрдүңүздөрбү? Мына чуркап аткан окуучулардын үйүнө кете албай, мына ушундай деңгээлде шарт жаралып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр 20дан ашуун окуучу бир маршруттук каттамга чуркап жатат. Демек маршруттук каттам көп болуш керек, же болбосо чоң автобус уюштуруш керек деген ойдобуз. Бул окуучулар көбүнчө Черемушки, Западный, Актилек, Кеңеш, Ишкаван багытына кетүүчү окуучулар. Мына 151 келди азыр. 151ге дагы ушунча окуучу чуркап жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул коопсуздук. Мына жабышып атканын караңыздар. Bir жерин дебелеп кетсе эмне болот? Көрдүңүздөрбү окуучулардын окуудан кайткан учурдагы акыбалын? Мына караңыздар. Окуучулардын чуркап жатканын караңыздар. Мынаке урматтуу KG Press каналынын көрүүчүлөрү, сиздер Оштогу Араванский кичи районунда жайгашкан Сулаймон тоонун түбүндө Кооператив көчөсүндө жайгашкан аялдамадагы окуучулардын маршруттук каттамга чыга албай, үйүнө өз убагында кете албай, аялдамада топтолуп турганын жана маршруттук каттамдарга автоунаага чуркап чыга албай жатканын көрдүңүздөр. Негизи бул нерсеге ата-эне жооптуубу же жол коопсуздугун көзөмөлдөө кайгуул кызматы жооптуубу же болбосо маршруттук каттамдагы компаниялар жооптуубу? Мына ушул маселени сөзсүз түрдө чечишибиз керек деген ойду айткыбыз келет.